قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anda мындай дейт: Силердин Раббыңар Аллахтан башка эч кимге сыйынбашыңарды жана ата-энеңер менен жакшы мамиледе болушуңарды буйруду. Мен бүгүн күндөгүдөн ойлуу турам, негедир жүрөгүмдө толку булам. Себебин издеп таппай турганымда ой келди, энекеме алып учкан. Энеким ал жөнөкөй адамбы, арабызда орду кандай жаралды? Чындыгында анын орду бийик зоо, муну шуну барктабаган адамбы. 9 ай курсагында жанын кыйып, көтөргөн алсыздыктан күчүн жыйып, 9 жолу ойгонсом да түн ичинде мээримине сороткон сабыр кылып. Энекем эбегейсиз мээнет кылган, мен үчүн убакытын белек кылган. Бүгүнкү эресеге жеткен чакты Аллахым энекимди себеп кылган. Энекем бал тилине эркелеткен, оорусам эт себепсиз эстен кеткен. Мен күлсөм кошо күлүп кубанычтуу, күч жеткис мээримине термелеткен. Энеким эне деген асыл адам, үй бүлөнүн бутактарын жашылданткан. Энесиз элестетсең үй бүлөнү, караңгылык баскан сыйт тараптан. Ар мүнөт миңден алкыш айтсам дагы, ар күнү 100дөн тартуу кылсам дагы, мээнетинен кутула албай аргам кетер, ал кылган эмгектердин бирин дагы. Кечир апа, эгер кылсам каталык, эч каалабайм бир өзүңө капалык. Күлүп жайнап улуу Аллах жолунда жүрсөң экен оорубастан сакайып. Максатым бар келечекте сен үчүн, аман болсок келер го дейм ал күнүм. Ошондогу белектерим сагарналган, жазып кетер бырыштарын жүзүңдүн. Сен биз үчүн аракетиң аябай, татаал турмуш тамырына карабай, эл ичинде эл болсун деп ардайым. Сен биз үчүн күч калчадың талакпай. Каалайм эне сага бейиш бактысын, бейиштеги кубанычтын тактысын. Сурап келем жаратканга жалынып, бир өзүңө бул дүйнөнүн башкысын. Жараткандын сөзү бар китебинде: урмат көрсөт, сый көрсөткүн ата-энеңе, жада калса уфтебегин экөөсүнө, оор болот алардын жүрөгүнө. Пайгамбарга басып келип бир сахаба саллаллаху алейхи ва салламга: ким деди адамдардан урматтуум? Эне деди урматтуум асыл адам. Энемден соң кайсыл адам жакын мага деп сурады кайрадан ал сахаба. Жооп берди 3 жолу пайгамбарым: эне, эне, эне деп кайра. Андан кийин ким болот деп жакын мага деп сурады кайрадан ал сахаба. Жооп кылды 4-чүдө пайгамбарым: андан кийин атакең деп сахабага. Апаке бай бактылуулук байлык эмес, энеке май бакыт деген бийлик эмес. Адамзатка жан берген соң жараткан, бакыт берди балкыган дин тараптан. Пайгамбарым Мухаммад бир хадисинде мындай дейт, ал хадистин маанисинде: ким бир күндө сууга түшсө 5 жолудан кир калабы деп сурады денесинде. Жок дешти сахабалар аркы терки. Сөзүн улай пайгамбарым мындай деди: сууга түшсөң дене кирин кетирет, ошол сымал намаз окуу беширет. Аллах Таала намаз менен ал пенденин өткөн кеткен күнөөлөрүн кечирет. Ар бир күндө беширет намаз окуп, жараткандын бейишинде конок болчу. Бейиш бул ырахаттын өзү болсо, намаз бул бейиштин жолдомосу. Бактылуумун сен жылмайып күлгөнүңдө, бактылуумун сен жанымда турганыңда. Андан дагы бактылуу болор элем алтын апа ибадат кылганыңда. Урматтаймын, сыйлаймын, ызаттаймын, улуусуң, урматтуусуң, ардактаймын. Апакеме бейишиңден жай бергин деп, жаратканга дуа кылам сураптайм. Эненин асылдыгын барктай билгин, даңазалап дүйнөгө даңктай билгин. Жетишер деп даңазалап тим болбостон, кулча иштеп ак сүтүн актай билгин.